Бүгүн жогорку кеңештин Ата журт фракциясы түштүктөгү газ маселеси боюнча жооптууларды чакырды. Анда сөз берилген Кыргыз газдын жетекчиси илгерки иштерин айтып туруп алды. Бирок фракция лидери Жылдызхан Жолдошова газ качан болот деген суроого так жооп берүүсүн талап кылды. Мында ал ай караган текерей болуп, Өзбекстанга Газпром Кыргызстандын жогорку жетекчилиги кайрылганы менен эч кандай жооп жок экендигин айтып кол куушурду. Айтып атасыз. Өзбекстан качан чакырат деп күтүп атабыз деп. Өзбекстан чакырбайт. Өзбекстанга барыш керек. Жылыз айтпайбы? Бүт бардык нерсени жумшаш керек. Мен сиз капа болбоңуз, Тургунбек Насибович. Азыркы ситуацияга газ боюнча. Бул иште капа Биринчи номер биринчи күнөөлүү сизсиз. Буну айтып коюш керек. Бул ушул күнөөлүү болгонуңузду тарыхта кечирбейт. Буну да айтып коюш керек. Стенограмма үчүн дагы, кийинки муун үчүн дагы. Азыркы болгон ситуация үчүн негизги күнөөлүү сизсиз. Ошон үчүн азыр эми мына биз сизден кандай маселени чечилиш керек деп суроо берип атсак, сиз болсо Өзбекстан качан чакырат деп күтүп атам дейсиз. Жылыз айтпайбы? Чакырбайт сизди. Фракция жыйынына чакырылган Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Ош газдын отчетун берген жетекчидей газ боюнча иш аракеттерди айтып, шаар эли жөнүндө ооз ачкан жок. Болгону түшүндүрүү жүрүп жатат, эл күтүүдө деди. 2014-жылдын 1-айына карата техникалык жайдоо газ түтүктөрүнүн бүтүндүгүн текшерүү иштерин бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Газ тармактарынын техникалык кароо сектору тарабынан прибордук колдонуу жолу менен 759 000 метр орто жана төмөнкү басымда газ. Мындан улам фракция депутаттары жеткиликтүү жооп ала албагандыгын билдиришип, нааразы болушту. Ал эми энергетика министринин орун басары Айбек Калиев жаштыгын көрсөтүп берилген суроолорго жооп бере албай, эки тарапты тең кыйнап, кээде жанында олтурган Кулмурзаевдин шыбырап айткан акылын айтып кутулуп жатты. Депутат Кантемир Мурзабеков эгерде республиканын түштүгүнө газ берүү маселеси чечилбесе, энергетика жана өнөр жайын министрин отставкага кетирүүнү сунуштады. Ошону менен катар ал зарыл болсо премьер-министрдин да отставкасын талап кылуу сунушун билдирди. Суроомду коем сиздерге. Биринчиден министрди энергетиканы жумуштан кетсин деген отставканы ошону киргизиш керек. Эгерде мөөнөттү мен айткам, эгерде убакытты берели, ошол убакытта өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев ушул газ боюнча чече албай турган болсо, анын да отставкасын биз талап кылыш керекбиз. Жыйында өкмөткө маселени чечүү үчүн чечкиндүү кадамдар сунушталып, арсар жетекчиликке бир топ сындар айтылды. Ошентип жыйынтыгында Ата журт фракциясынын депутаттары өлкө түштүгүнө газ жеткирүү маселеси боюнча өкмөткө ишенбөөчүлүк көрсөтүү чечимин кабыл алышты. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.